Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 22 сентябрь 2024 жыл мен сиздерге Кара суу базарына жакын эле жерде жайгашкан Тельман 2 айылынан сатыла турган жери кенен болгон үй тууралуу маалымат бермекчимин. Агын суу, таза суу, свет бардыгы бар. Жери 12 соток. Кызыл китеби бар туугандар. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Шаар тараптан келген болсоңуздар, Кара суу базарына жетпеген жердеги Тельман 2 айылын бүт бардыңыздар эле билесиздер. Мына бул РСК аталышындагы заправкасы Тельмандын кире беришинде жайгашкан туугандар. Ошол заправкадан өтүп эле мына ушул көчөгө кирип түз жүрүп барсаңыздар 3-7 аталышындагы кукуруздун ишканасы бар. Ошол ишкананын жанында эле сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Ориентирди ушул РСК заправкасын алсаңыздар болот. Бул жака карап дальше кетсеңиздер Тельмандын центри, андан ары бара турган болсоңуздар Кара суу базарына карап бет аласыздар. Ориентирди сиздер мына ушул 3-7 аталышындагы кукурузный цехка алсаңыздар болот. Мына ушул цех болуп калат экен. Анын жанында туугандар ушул Тельман 2 айылынын өзүнүн маршруттук каттамынын акыркы аялдамасы мына жерде жайгашкан. Үйдөн чыгып эле маршруткага отуруп Кара суу базарына, Кара суу шаарына барып келип турсаңыздар болот. Жайгашкан жери өтө сонун экен. Анан мына жогору жака бир аз эле чыксаңыздар чоң канал бар. Анан азыр эс деле информация берди. Ошол каналдан мына арыкка суу келип турат деди. Бүгүнчө каналды тазалап атат экен, ошол себептен мына арыкта суу жок экен туугандар. Ушундай сонун экен, мага жакты. Анан сатылуучу үйдүн чек арасы ушул жерден башталат дагы. Анан Пескавок собордун аягына чейин болуп калат. Жери 12 соток, 2 чек туугандар, 6 соттан 12. 2 кызыл китеби бар экен. 4 тарабы тосулган, чек аралары такталган, ворота орнотулган туугандар. Кызыл китеби дагы бар. Саткан себеби бул үй бош турат экен, ошол себептен сатка коюп атат туугандар. Бул үйдүн жери 2 чек, 6 соттан 12 соток. Ошону жакшылап эске алып коюңуздар туугандар. Условияларына келе турган болсок, таза суу бар, агын суу бар, свет дагы бар туугандар. Ушундай көрүнүштө көчө тараптан лайктан басыңыздар, анан дос тааныш тууган уруктарыңыздарга ушул видеону жөнөтүп коюңуздар. Балким Кара суудан сатыла турган жери кенен болгон ушундай үй издеп жүргөндүр. Мына воротаны ачып кирип келе бересиздер. Так, жери 12 соток. Караңыздар, өтө сонун, өтө кеңири. Жакшы. Кааласаңыздар, мына жакта маршрутканын акыркы аялдамасы бар. Кааласаңыздар, мына жерде кукурузный цех бар, иштейм дей турган болсоңуздар, ушул жерге деле ишке кирип алсаңыздар болот. Анан бир аз жогору жака мындай пешком чыгып барсаңыздар, калпак чыгарган цех дагы бар экен. Кааласаңыздар, ошол жерге ишке кирип алсаңыздар болот. Өтө сонун туугандар. Кара суу базарына деле жакын, билесиздер, э? Мына туугандар ушундай көрүнүштө кеңири экен. Мына жакта болсо көчөттөрдүн 1-2 түрлөрү эгилип, чоңоюп берип калган учуруу ДПС мага информация берди. Бул жакта болсо 3 бөлмөлүү времянкасы, узун турасы 8ге 3, камкыш менен тургузулган. Мына жакта болсо чоң үй жайгашкан. Чоң үй канча бөлмөдөн турат дей турган болсоңуздар, 5 бөлмөдөн турат. Узун турасы 13-кө 18, камкыш менен тургузулган, бирок сесмопоиз колонналары бүт бардыгы орнотулган экен. Мына караңыздар. Колонналары, сесмопоиздары бүт бардыгы көрүнүп турат, чорный потолок болгон, крышалары жабылган. Дагы кандай маалымат берсек туугандар? Мага жакты, 12 соток. Кааласаңыздар, 2 үй бүлө боло турган болсоңуздар, ортосунан бөлүп алып, 6 соттан бөлүп алып жашай берсеңиздер болот. Кааласаңыздар, жок, жерим кеңири болуш керек дей турган болсоңуздар, өзүңүздөр алып, өзүңүздөр кенен жашасаңыздар болот туугандар. Кыскасы варианттары көп. Суу, свет бардыгы бар экен туугандар. Мына ушундай. Азыр мен сиздерге мына времянкасын көргөзүп берип коеюн. Мына жерде кухонкилер бар экен. Так, туугандар, бул жагы склад, летний кухня мындай айтканда. Бул жак болсо сырткы ажатканасы болуп калат экен. Ушундай. Мына времянкага кирип келе берейин. Мына туугандар, караңыздар, кеңири болуп турат. Так, бул жака жүрсөңүздөр, дагы бир бөлмөсү. Жалпысынан бул времянка 3 бөлмөдөн турат. Мына ушундай туугандар.
Ремонттору жакшы. Мына лампочкалары 1-2 бөлмөнүкү күйүп калыптыр, ошол себептен мындай караңгы болуп турат. Негизинен даяр эле. Времянка туугандар. Бул 3-чү бөлмөсү. Мына бардыгы жакшы. Ремонттору сонун. Лайктан басыңыздар туугандар. Анан дос тааныш тууган уруктарыңыздарга дагы жөнөтүңүздөр, балким ушундай сатылгучу үй издеп жүргөндүр. Ушундай. Кана жүрүңүздөр, мына үйүн дагы көргөзүп берейин. Коридору 5 бөлмөдөн турат. Караңыздар, бул ошондо 1-чи бөлмөсү, чорный потолок болгон, крышалары жабылган. Ушундай узун коридор экен. Бул менимче мына зал болуп калат окшойт. Карасаңыздар, кең экен. Зал бөлмөсү. Мында жүрүп келсеңиздер, бул жакта дагы бир 4-чү бөлмөсү ал жак. Бул жакта дагы бир комната бар экен. Бул 5-чи комнатасы болуп атышат ошондо. Жок, 4-чү. 4-чү болду. Мына жакта болсо 5-чи бөлмөсү жайгашкан. Мына коридорду кошуп болгондо таза 5 комната чыгат экен. Көрдүңүздөр, сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган, черный потолок болгон. Сатылган себеби ошол ээлери башка шаарда уже мындай жашап көнүп калыптыр. Анан бул бош турган үйүн сатып, ошол жактан үй алайын деп аткан. Сөзүн ачык ушундай туугандар. Үй тууралуу колдон келишинче маалымат бердим. Мына бир айлантырып көргөзүп коеюн. Жери өтө чоң экен, мага жакты. Көп эле үйлөр тартып жүрөм, жерлери тар, 5-6 соток болуп кичинекей болуп калат. Бул жер кең экен. Өзүнчө эле бир чоң футбольный стадиондой эле көрүнүп атат мага. Ондар эң негизгиси 2 кызыл китеби бар. Азыр эйси мага келип көргөзүп берди. Анан мен көргөзбөй эле коеюн. Кийин аалыканадан текшерип өзү алып алат деп айтып койдум. Эң негизгиси кызыл китеби бар деп мен сиздерге ооз айтып атам. Ондар эми баасын айтайын. $120,000 бааланды. Анан жакшы кеми бар деп атат. Эйсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Өзүнө чалыңыздар. Ушундай сатылуучу үйдү колдон чарбаңыздар. $120,000 кеми бар.